Бүгүн 28 ноябрда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Анда шайлоочулар 2 бюллетень менен добуш беришет. Биринчи бюллетень 1 мандаттуу округ боюнча шайлоо. Эске салсак, өлкө 36 районго бөлүнгөн. Ар бир округтан бирден талапкер чыгат. Экинчи бюллетень партиялык тизме боюнча добуш берүү үчүн колдонулат. Шайлоочу бир гана партияны тандап тим болбостон, андан конкреттүү талапкерге да добуш бериши керек. Шайлоо участкалары саат 8:00 ачылып, 8:00 жабылат. Чет өлкөлөрдө 45 шайлоо участок ачылган. 54 депутат партиялык тизме менен 36 депутат бир мандаттуу округтар боюнча шайланат. Жогорку мыйзам чыгаруу органындагы мандаттарга 21 саясий партия жана 300гө жакын талапкер бир мандаттуу округтар боюнча ат салышууда. Жогорку кеңештеги 90 мандат үчүн жалпысынан 1300 адам талапкерлигин койгон. Эске салсак, 2020-жылдын күзүндө өткөн парламенттик шайлоодо мыйзамдар көп бузулгандыктан Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жараксыз деп табылган. Алардын жыйынтыгын чыгаруу массалык демонстрациялар жана өлкөдө президент менен өкмөттүн алмашуусу менен аяктады.